Өлкөдө катталып жаткан жол кырсыктары тууралуу статистикалык маалыматты алууга мүмкүн болгон жок. Патрулдук милиция кызматкерлери убакыттын тардыгына шылтап интервью берүүдөн карманууда. Мындан улам биз акыркы бир ай ичинде катталган ири аварияларга өз алдынча саресеп салып көрдүк. Туура бир ай мурда 11 мартта Бишкек-Ош трассасында катары менен 3 жол кырсык катталып, 6 адам набыт болгон. Чүй областынын Жайыл районунда 2 унаа кагышып, анын бириндеги 2 жүргүнчү ооруканага жетпей көз жумган. Ага улай эле Кара Суу районунда Фет үлгүсүндөгү 2 машина бетме-бет кагышып, 3 адам каза тапкан. 3-чү жол кырсыгы Каракөл шаарында болуп, бензовоз менен мал ташып бараткан унаа сүзүшүп, бир адам ошол жерде жан берген. Ошол окуядан 10 күн өтпөй 24 мартта Бишкекке жакын жерде 2 адамдын өмүрүн алган авария болду. Айланма жолдо Мерседес үлгүсүндөгү унаа менен бензин ташып бараткан машина кагылышкан. Бул кырсыга жеңил унаанын айдоочусу каршы тилкеге чыга калганы себеп болгон. Ал май ташыган унаанын алдына кирип кеткен. 27 март күнү болсо Баткен областында аскерлерди алып бараткан унаа кырсыкка кабылып, 29 жоокер жабыркап, алардын 5-і оор абалда ооруканага жеткирилген. Аскерлер бара жаткан КАМАЗ Кадамжай шаарынын кире беришинде курулуп жаткан үйдүн үстүнө кулаган. Жол жээгиндеги бул турак жайды ушуну менен унаа 4-чү ирет сүздү. 31 мартта Бишкек-Ош жолунда дагы бир ири автокырсык катталып, 3 адам набыт болду. Жалал-Абад областынын Сузак районунда күйүүчү май ташыган автоунаа менен Honda Fit үлгүсүндөгү машина кагылышып, өрт чыккан. Жеңил автоунаадагы 3 адам тең тирүүлөй күйүп кетти. Бензовоздун айдоочусу машинасын башкара албай калып, ала салып кеткен. Ал каршы тилкеде келе жаткан Honda Fit унаасы менен сүзүшүп, өрт чыгып, 40 жаштагы айдоочу, анын 60-тагы энеси жана 38-деги аялы курман болгон. Ушундай эле кайгылуу окуя өткөн ишемби күнү Бишкек-Торгар жолунда да катталып, кырсык 5 адамдын өмүрүн алды. Чүй областынын Кемин районунун Чымкоргон айылынын тушундагы трассада катуу ылдамдыкта бара жаткан 3 жеңил автоунаа кагылышкан. Ал жерде өрт чыгып, 5 адам каза тапкан. Дагы 4-өө оор абалда ооруканага жеткирилген. Маалыматтарга караганда 2 унаа бетме-бет кагышып, аларды 3-чү машина келип сүзгөн. Ал эми Бишкекте кечээ түштөн кийин медициналык тез жардам унаасынын катышуусунда автокырсык катталды. Бул машинада 3-класстын окуучусу жана анын чоң апасы болгон. Баланы ооруканага алып баратышкан. Бирок муниципалдык автобус жол бербей унаалар кагылышкан. Окуядан фельдшер, айдоочу жана баланын чоң апасы жабыркап, алардын баш мээлери чайкалган. Почти 2,5 года назад. 2,5 жыл мурда биздин 2-чи реанимациялык бригада ири жол кырсыгы болгон жерге шашып баратып, өздөрү аварияга кабылган. Көчөлөрдүн кесилишинен биздин бригаданы кое бербей сүзүп, тез жардамдын машинасы ала салып кеткен. Биздин дарыгер жабыркап операция жасалган. Ошондон кийин ал иштегиси келбей жумуштан кетип калды. Ал эми автоунаа жарактан чыккан. Ал эми ишемби түнү Бишкекте жаштардын авто жарышынан 23 жаштагы кыз жабыркады. Маалыматтарга караганда 94-жылкы айдоочу рулду башкара албай бар журду барып сүзүп, автоунаасы ала салып кеткен. Патрулдук милициянын кызматкерлери туура өз убагында иш жүргүзбөгөн жагдайы да бар. Бир жагынан бир жерде туруп алып, акча керек болгондо токтой калып, токтотпой, коомдук ошо жолдогу коопсуздук абалды сөзсүз түрдө көзөмөлдөш керек. Экинчи жагынан айдоочу билетин алып атканда коррупциялык схемалар болуп калып, туура эмес алып калып, билими жок болсо дагы, атайы айдаганга шыгы толук эмес болсо дагы алып калган учурлар көп болуп калды тилекке каршы. Биздин эсеп боюнча эле бир ай ичинде өлкөдө автокырсыктан 16 киши каза тапты. Ошондой эле 40 адам жаракаттарды алды. Авариялардын санын азайтуу боюнча кандай иштер жүрүп жатканы белгисиз. Бул боюнча маалымат алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Элизат Эркин Тур, Алтын Каныбек уулу, НТС.